Көчкөр жетекчиси Гүлнара Окуфатова эжегидагы чоң рахмат. Анда эмесе назарыңыздарда Кайрадан Алимжанова Гүлбаршын эжегебиз өзүнүн санаты менен кабыл алыңыздар. Бүгүнкү концерттик программабызды жыйынтыктап туруп, биздин расмий бөлүмүбүзгө башкача айтканда, сиздер көптөн күткөн Супара интернет порталынын ачылыш адемине кезекти берсек дагы, бул жака мына ушул интернет порталдын түзүүчүсү, жетекчиси, менин кесиптешим, журналист, андан башка дагы көптөгөн таланттары бар Мадина Жапарованы чакырып койгон уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы? Деген ойду элге жеткирип коелу дегендей мекендештерибиз үчүн атайын supara.ru деп ачтык эле. Москва үчүн, Москва областы үчүн. Бул тууралуу мен Supara деген деле сөздүн өзүнөн баштап айта кетейин. Supara дегенде биякта негизинен эле
азыр дүйнөнүн кайсы жагында жүргөйлү кыргыздар көп жакка тарап атабыз. Анан кээ бир учурда улуттук бир баалуулуктарыбызды унутуп калган учурлар болот. Анан биз мисалы учурдагы муун кийинки жаш муундарга ата бабабыздан келаткан бир баалуулуктарды өткөрүп берүү биздин дагы парз эсепте да. Ошол парзды эми биз дагы өткөрүп берели, мындай жок дегенде салттарыбызды, баалуулуктарыбызды биле жүрөлү деген максатта бул бир сөздүн өзү эле айта кетчү болсокчу. Супара эми бул баягы камыр жайганда унду колдонгондо териден ашталып жасалган дасторкон деп деле койсо болот. Мунун максаты эмне? Жалпыбыздын тилегибиз ушу супарабыз эч убакта курук болбосун, супарабыз дайыма жайыл болсун, унубуз болсун, наныбыз болсун деген бир жакшы бир тилек, жакшы бир максат. Ошон үчүн кыргызча эле supara.ru деп ачтык. Буюрса сиздердин алдыңыздарга тартуулаган отурабыз. Эми дальше Supara порталы тууралуу айта кетейин. Бул мага жардам бересин. Ачканда эле деле сайтта иштеткендер англисче жазабызды. Англисче жазасыздар supara.ru деп, анан кыргыз компаниялары эң эле биринчи эмне үчүн кыргыз компанияларын койтабыз. Бул кыргыз компаниялары Москвадагы кыргыз компаниялары. Москвада буюрса мындай айтканда өзүнчө бир Кыргызстан болуп калды окшойт. Мында Москвадагы ар бир ишкерлердин, компаниялардын жаңылыктары керек болсо, рекламалары тууралуу ачканда эле кимдир бирөөгө кафе керек болот, кимдир бирөөгө медцентр керек болот, кимдир бирөөгө спорт клуб керек болот дегендей. Кыргызда кайсыл жакта жүрбөсүн кыргыздын кызматы керек болуп калат экен да. Ошол максатта Москвада мекендештерибиздин арасында жетишкен бир ишкерлердин арасында ушундай мекендештерибиз үчүн колдон келген ишканаларын ачып кызмат көрсөткөн атат. Светал Medical мунун астында бүт информация жалаң кыргызча берилет. Анын астына түшкөндө бул жерден 5 жылдызча турат астына түшөрүңүз. 5 жылдызчаны ушу голосовать этесиздер, то есть добуш бересиздер. Плюс астында комментарий жазганга кимдир бирөөлөрдө мисалы сунуштар болуп калышы мүмкүн, же болбосо бир суроолор пайда болуп калышы мүмкүн. Мен мисалы тишимди дарылатат элем, же болбосо рентген дегенде ушундай бир ар кайсы темадагы өзүнүн суроолор болсо бул жерге жазып голосовать эткенге дагы бир интернет колдонуучуларга шарт түзүп бере атабыз. Анан үстү жагында чекинде 300-дан чоң болуш керек негизи. Ошол жерде картасын көрсөңүздөр болот. Картасын ачып көрсөң, бул белгиленген жер, бул ошол именно ошол жанагы кайсы бир компания болсо, ошол компаниянын адреси ошол жерде көрсөтүлөт. Андан дальше акыркы значок болуш керек. Эми көпчүлүгүнүн видеороликтери тартылып элек. Себеби көпчүлүк учурда мындай моменттер болуп атат да. Бергенде баягы маалыматты биз деле мүмкүн болушунча жеткиликтүү берели, анан кыргызча берели, анан так берели деген максатта визуалдык түрдө ролиги менен тоже берели деген ойдо. Ушундай биринчи маалымат берилсе, экинчи уже картасы турса, адреси, а үчүнчүсүндө уже ролик аркылуу бул кандай ишкана, эмне иш кылат, ушул тууралуу кыскача маалымат берилип өтмөкчү. Кыргыз компанияларынын ичинен кызматтар өзүнчө, мисалы жүк ташыгандар, Кыргызстанга жүк ташыгандар, же болбосо Москвада такси кызматы, салондор, спорт клубдар, укалоочу тайсы, ден соолукту чыңдоо. Негизинен эле Москвадагы кыргыздар үчүн керек кызматтардын баардыгы ушул Supara порталынан тапсаңыздар болот. Бул эми кыргыз компаниялары тууралуу болду. Экинчиге өтсөк, интернет дүкөндөр койдук.
интернет дүкөндө деле кыргыздын керектүү жанагы буюмдарыбызды, тамак ашыбызды ошол жакта деле колдонуп, ошол жакта деле иштеп керек дейт да. Анан ошол максатта биз деле интернет дүкөндө ачып, бул жака кыргызча, кыргызга кандай кыргызча буюм же болбосо товар керек, ошолардын баардыгын интернеттен сатып алганга мүмкүнчүлүк берген атабыз. Бул жерден мунун ичинен шоросу деле бар, кымызы деле бар, же жалалабаты бар дегендей, же болбосо кимдир бирөөгө калпак керек, комуз керек дегендей, ошонун баардыгын интернет дүкөнгө киргизип, телефон аркылуу кабарлашып, байланышып, биздин курьер кызыбыз бул жакта Кулпунай Абдуллаева деген. Кулпунай жакта көрүнүп койсун эми, көрүп койсун. Айтсаңыздар, мисалы чалып туруп, кимдир бирөөгө ошо кыргызча кайсы товар керек болсо, биз акырындан уже жаңы ачылып аткан үчүн товарларды баарын кое элекпиз. Акырындан койсок, жеткире албай, мисалы келип алып кеткенге мүмкүнчүлүк болбой калса, чаласыздар, чалып бизге моундай шоро жеткирип бергиле, же болбосо калпак жеткирип бергиле десеңиздер, биз сиздердин кызматыңыздарда, тактап айтканда Кулпунай кызыбыз сиздердин кызматыңызда болмокчу. Албетте, мунун баары сиздер үчүн дегендей. Мындай оз экин айтып кетейин, туризм боюнча Ысык көлдө, анан Жалалабатта биздин пансионаттар бар. Биз менен договор болгон, келишкен. Ошол пансионаттар менен билетти бул жактан алсаңыздар, бул жакка кайра келгенге бир эле жагын алганга, ал жактан мисалы Оштонго же болбосо Бишкектен сиздерди күтүп алышат. Именно дарыланганы, пансионатка же эс алганы бара турган болсоңдар, Бишкектен анан Оштон аэропортунан күтүп алып туруп, сиздерди канча күн дарыланып же болбосо эс алам десеңдер, алып барып ошол пансионаттарда эң арзан баада, кандай десем, биз эми орусча кыргызча аралаштырып сүйлөп койгонбуз эле түшүнүңүздөр. Доступный баада эми коюп беришет да. Албетте мунун баардыгы телефон аркылуу деле бүтөт. Чалсаңыздар, биз жооп беребиз. Сиздерди Бишкектен, Оштон күтүп алчу адамдар күтүп алып, өздөрү кызмат көрсөтөт. Анан сунуш пикирлер үчүн бул жакта, сунуш пикирлерден кимде кандай сунуш болуп калат, мисалы, пикир болуп калышы мүмкүн. Бул жака телефон аркылуу байланышасыздар, же комментарий менен белгилеп жазып кетесиздерби, жазсаңыздар болот. Сабыр жаңылыктарды келип тартып же болбосо корпункттардан ЛТР, КТРден тартып кетип баратышат. Москва үчүн, Москванын өзүндө бөлүм ачып туруп, бул жактан видео аркылуу дагы, анан текст аркылуу дагы берип турат деген максатта жаңылыктарды өзүнчө өздөрү кызыбыз айта келди. Азыр анан дагы эми мүмкүнчүлүктөр бар, кандай жок, андай эмес, реклама сайт эмес, негизи мындай караганда маалымат жеткирүүчү сайтта, мындай жалпы айтканда маалыматты толук беркелүү айтып кылай берди. Анан ошону менен бирге мыкты кафеси, суулук салону, таксисти, ушундай кайсы бир услугалар кыргыздарга тиешелүү болсо, ушул Супара порталынын негизинде тандалып алынып туруп, жаңы жылда майрам катары белгилеп тоже ушундай залда дагы бир жакшы жолугушуу уюштурмакчыбыз. Ошол айтчу нерселер основном ошол. Айдалдастар Ногоевдин бири бар эле, азыр эстесем айтайынчы. Улут жыл деп билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн. Кыргыз деп келип дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөгөн дейт. Ал сыңар мен ушул Мадина Жапарованы канчадан бери тааныйм. Биринчи уран эле бул кыргыз үчүн дейт да. Муну мен ошол жасап аткан жумушунан дагы байкадым. Өзү айтып өткөндөй, Москва чынында кичинекей Кыргызстан болуп калыптыр. Мына ошол Кыргызстандын ичинде кыргыздар өздөрүн камсыздаса, өздөрүнүн кызматынан көрсө, баягы Ататүрк Кемалдин бир жакшы бир идеологиясы бар эмеспи, түрктүн акчасы түрккө кетсин деген. Мен ойлойм, бул абдан туура да. Бул supara.ru порталы дагы мына ушундай багыттагы интернет портал экен. Мен ойлойм, жалпы мекендештер муну баарыңыздар үчүн пайдалуу, ошол эле рекламодательдер эч жака кыйналбай, эч жака убара болуп отурбай эле бир эле телефон чалуу менен бүтө турган иш экен, башкасынын баарын
бул порталдын командасы өзү жасап коет дегендей. Анан кийин колдонуучулар үчүн дагы абдан ыңгайлуу экен. Байкап көрсөм өзгөчө баягы бизге окшоп сырттан келгенде кайсы кафе же болбосо кайсыл такси, кайсыл эмне каерде билбейсиң да. Интернетте ачасың, баары бар. Андыктан мен ойлойм, мунун supara.ru'нун аты да жакшы коюлган, абдан келечеги кең, бардыгы алдыда деп. Анын үстүнө баягы өзүм деп, улутум деп күйгөн, бул баягы кыргызда бир жакшы макал бар, өзүм дегенде өгүздөй күчүм бар депчи. Ал сыңары ысыгына күйүп, суугуна томуп, бир жакшы бир ишти баштап аткандан кийин, мен ойлойм, биздин жалпы кыргыздар бул порталды колдоп, тынбай кирип, же болбосо кызматтарынан пайдаланып, же болбосо кызматташып, айтор зериктирбейсиздер жана зерикпейсиздер деп ойлойм. Ал эми азыр болсо сөздү мына ушул Supara интернет порталынын башкача айтканда жетекчиси Мадина Жапарованын оң колу, порталдын администратору, келечегинен көптү үмүттөндүргөн, кесиби боюнча юрист экен, андыктан порталдын юристи деп да айтып кетсем болуш керек. Мадина Жапарованын мындайча айтканда замы, башкы жетекчинин Айсалкын Эргешбай кызы деген бул жакта кызы отурат. Сүйлөй турган сөзү бар экен. Урматтуу эжелер, агайлар, жалпы эле кыргыз мекендештер, атайын ушу убактыңыздарды бөлүп, ушу презентацияга келгениңиздер үчүн баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Жогоруда Мадина эже айтып өткөндөй, Supara.ru порталы негизги максаты бул көпүрө болуу. Көпүрө болуу бул өзүңүздөрдүн жумушуңуздар менен алек болуп жүрө бересиздер, элге компанияңызды жарыя кылып, элге жеткириш бул Supara.ru порталынын кызматы. Мындай айтып өткөндө, азыр экономика заманы эмеспи, финанс жагы баарына кызыктуу, баарын ойлонтот. Ошондуктан биздин портал кыргыз мекендештерге ыңгайлуу, арзан кызматын сунуш кылат. Бул жактан жаңылыктар бөлүмү тууралуу дагы кененирээк айта кетсем, жаңылыктар бөлүмүндө бул жерде ар апта сайын апта жаңылыктар болот. Эгерде сиздердин компанияңыздарда же болбосо кафеде чай концерт бере турган болсоңуздар, спорт клубдарда, медицина жактан кандайдыр бир акциялар болсо, элге жагымдуу жаңылык жеткирейин десеңиздер, анда биз менен байланышып, ошо апта жаңылыктарыңыздарды койсоңуздар болот. Ошондуктан сөзүмдүн акыры айта кетерим, биз менен бирге болуңуздар, ийгиликке биз менен чогуу жетиңиздер. Рахмат. Атайм жакшы. Биринчи кадам кандай болсо баары ошондой болот да. Анан кийин биринчи суроо бюджет. Оңой отурбайт, баарыча. Экинчи суроо баары кыргызбыз да. Кыргыз тилин баары сунуп барат кой үчүн. Балдардын баары төрөлөт, стималдарчы. Жанагы эгер инвестор чыгат, көбүрөөк колга мен ала албайм дегенде ушунчалык кыргызча болбогон эстерчи. Ошон үчүн мен бир сунушум бар. Ушул Кыргызстан маданияты дегенчи. Маданият болуш керек. Ошого тил. Манастын тили менен сүйлөшүш керек. Биздин кичинекей төрөлгөн балдар Кыргызстанга көп бара берет. Ушунда керек да. Менин жерим Кыргызстан, менин атам Манас депчи. Рахмат. Рахмат. Урматтуу тургандар, дагы бир жолу убактыңыздарды бөлүп алдындай болгон. Келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кечиресиз. Анда эмесе баягы батасы жок эл көгөрбөйт, жаңгыры жок жер көгөрбөйт дейт. Калыбыт элек бата айта турган кезекти баштайлык. Улуу адамдардан бата алсак мендеше. Geçip başına bata versinler, сразу конецке түшүп калгандай болуп. Бирок мен биринчи өзүмдүн бир аз сөздөрүмдү айтып коеюн да. Себеби айтпасам болбойт. Бул Мадинаны мен почти что 5 жылдан бери билем. Анан эми мен
Biraz geç gelip kaldım, hatta 5 gün burada çakıldım da. Anan keyin bu жерде айта турган нерсе, Madina өзүнүн командасы менен чоң эркин жасап тур. Эми буну чындыгын айтканда буну сыймыктануу менен гана баарыбыз кабыл алсак керек. Мына эми кыргыздар үчүн мындай айтканда доступный, образцовый, анан кийин оперативный формада каалаган информациясын ала турган нерсе пайда болуптур. Бул биз суу сап жаткан нерсени ушу кыз ишке жарап ишке ашырып коюптур. Мен башкалар кандай билет, сыймыктардын бетине бир өп коюм. Анан эми баягы мындай сөздөр болуп атат. Мына мисалы мен сиздерге бир пример айтайын. Мына биз Рыспай Абдыкадыров клубунун мен мисалы жетекчиси болдум. Мына биз чыга албай атат, өзүбүздү билдире албай атат, ким биз экенибизди. Мына эми азыр Рыспай Абдыкадыров клубу бул жерде жапка чыгат. Канча бизде материал бар, 4-5 жылда чоң топтолгон. Ушул жерде биз чыгышка шартыбыз бар экен. Эми ошондо эле мага окшогон башкалар дагы ичиндеги кандайдыр бир ой тилектер жарык көрө албай аткан, өзүн жарыялап албай аткандарга бир шанс түзүлүп тур. Ошондуктан бул жердеги кыргыздар үчүн мындай айтканда жол ачуу, жолду кеңейтүү, эле кыргызча айтканда дыңгыр жол түзүлүп калыптыр да. Ошого мен мына бардыңарды кимде ким мага окшош проблемалар болсо, ушул эми кайрылсак боло берет экен деген дагы бул экинчи сүйрөм дейм. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Чындыгында өзүңүздөр билесиздер, улуу кыргыз халкынын жаңы бир бет ачары болуп атат, жаңы коом десек болот. Анткени биздин мынау алып баруучу Айтурган кызыбыз айткандай, кыргыз тарыхында жаңы бөлүм. Анткени Москвада, Россияда жаңы эл пайда болду, ал Москва кыргыздары деп. Азыр кыргыздарыбыз келип отурукташып, жайланышып, жада калса өзүңүздөр билесиздер, уккандысыздар. Азыр желеге колун байлап кымыз чыгарган эр азаматтарыбыз да жетишип атат. Бул дагы кыргыздын жетишкендиги. Ал эми ушул учурунан пайдаланып, азыркы заманбап деп койсок болот. Азыркы илимий техникалык жетишкендиктерге эң керектүү интернет порталды ачканына чындыгында Мадина кызыбызга аябай ийгилик, чоң рахмат айтабыз. Анткени Мадина кызыбыз өзүңүздөр билесиздер, айрым жаңы келген кыргыздар болсо, мында бир канча жыл мурда бирге чоң көп тармактуу компанияны жетектеп, аны главный редактору болуп, бүткүл дүйнөдөгү кыргыздарды башын бириктирип, байланыш түзүп жүргөн ошондой чоң тажрыйбасы бар. Демек, азыркы ачып аткан бүгүнкү Супара руусунун келечеги кең, ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Мындай Мадинадай кыздарыбыз менен сыймыктанабыз. Рахмат. Алга Мадина. Бир жакшы ачылыш болуп отурат. Москвада канча жылдан бери жашап келе жаткан биздин мекендештер, туугандардын бардыгы кандайдыр бир жакшы ачылыш болсо ошого кубанышыбыз керек. Ошого сыймыктанышыбыз керек. Мен айтар элем, ар бирибиз ушундай ачылыштарга, ушундай бир жетишкендиктерге ээ бололу деп айтар элем. Анан бирибиздин жетишкендиктерибизге бир чын жүрөктөн кубанып туруу бул өтө жакшы нерсе. Себеби дегенде ошол адамга канат болуп берет, ошол адамга бутак болуп берет өсө турганына. Азыр бул жерге келип, анан келе албай калгандардын бирөө телефондон Мадина ким келе албайт? Уран Шамшиев деген агаңды билесиң, генерал. Ошол киши бүгүн Одинцового кетип, ошол жакта бир иштери бар экен, айтты сага ошол ишиңе ийгилик каалап айтты. Бүгүн келе албай калгандыгына кечирим сурап айтып атат. Алыста болсом да ошо мен атыман бир сөз айтып койгонум, бул кызыбызды элдин баары билет, канча жылдан бери иштеген ишти, элге кылган кызматын. Мына бул жерде сени тааныган, бүгүнкү келбей калган адамдардын баардыгы сенин ким экениңди Москвада, тек гана Москва эмес, азыр
мырза айтып кеткендей, дүйнөдөгү кыргыздардын баарын башын бириктирген чоң портал эле бирге деген. Мына ушундагы ошондой болсун деген чоң тилектерди айтты Уран агам. Ошондуктан Урандын атынан ишиң ийгиликтүү болсун алтыным. Ушул таштаган кадамың дайыма берекелүү болсун. Өзүң элдин кызысың, дайыма элдин кызы болуп жүрө бер. Ушул сенин порталыңдын келечеги кең болуп, жолу байсалдуу болсун айтылам. Негизинен чындыгында эле буга чейин өзү баштап келген биргени баарыңыздар эле билип калдыңыздар. Чындыгында мындай ишкер адамдарыбыз көп болсо, мындай ишкер адамдарыбыз эл үчүн кызмат кылып, мекен үчүн бир 50-60 киши отурабыз. Бүгүн ушунун башталышында отурган адамдар эртең көрөт, билет мунун келечегин кандай. Ошондо ушул жерде ачылышында күбө болдук эле деп ар бир отурган адамдар сымырттанып отуруп алсак болот. Чындыгында эле. Ошондуктан дагы бир жолу ушул жерде сиздердин атыңыздардан жана келбей калган ушул Кыргызстандан келип ошого өзүнүн үлүшүн, өзүнүн мындайча айтканда жакшы татына, энергиясын кошуп кетейин деп келип туруп, айтырганга дагы кол чабып койсоңуздар. Кыргызстанда өзүнүн орду бар, өзүнүн чоң кызматы бар, ошондо дагы баягы чыканак сезип жанында турган адамга ушундай бир алыстан болсо да жол агытып ушинтип келген. Дайыма кай жерде болбойлу жакшы адамдарга, жакшы санаалаш адамдарга бу аралык эч кандай тоскоолдук болбосун деп айтам эле. Ошол нерсени кай жерде болбосун жүрөбүз дегидеп учуп келе турган жөрө жолдоштордон бололу. Ошондой бир туугандардан бололу. Сагынышып кайсы жакта ошо айтыргандай болуп учуп келе турган ар бириңердин жакын жүрөгүңөрдөгү адамдар көп болсун. Бар болуңуздар. Рахмат, чоң рахмат. Келип алып эле эч кимди тааныштырбай баарына чемден микрофон берип койду деп ойлоп атат болушуңуздар керек. Албетте кечирим сурайм. Биринчиден мен өзүм баягы жүзмө-жүз жакшы тааныбагандыктан өзүм мага караганда сиздер жакшы тааныйт болушуңуздар керек. Ошентсе дагы айтып өтөйүн. Биринчи жана өзү агай өзүн тааныштырып, Рыспай Абдыкадыров атындагы клубдун жетекчисимин деп сүйлөп өттү. Биздин Максатбек Гапуров агайыбыз, ошондой эле Москвадагы аксакалдар кеңешинин жана диаспорадан бизге келип жакшы ой тилегин айткан бул Медербек Абдуллаев агайыбыз болду. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, баарыбызга белгилүү бул Акылбек Мураталиев болду. Чоң рахмат. Ал эми азыр болсо сөздү бул жакта дагы чыдамсыздык менен күтүп отурган жашнакай гүлдестелерин көтөрүп алып, Мадина эжеге ушул кабыл тилектерин айтам деп бир достору, эжелери келип калган экен. Махабат эже, ошондой эле Айнис эже, бул жака чыгып койсоңуздар. Жана жалпы эле мекендештер баарыңыздарга кайрылган. Кимде ким кабыл тилек, ой пикир, сунуш айта турган болсоңуздар, жанагы сиздерге таратылган анкета кагазга жазгандан эриксеңиздер, же болбосо бияка чыгып микрофон менен айтып билдиргиңиздер келсе, анда эмесе мына ошол учур азыр. Бияка чыксаңыздар болот. Порталынын ачылыш аземине келген өзүнүн убактысын бөлүп ушу биздин кызыбызга ой пикирин айтып, жакшы каалоо тилегин айтып, колдоп келген мекендештер, эң биринчиден сиздердин баарыңыздарды Мадинанын эжеси катары ушул аземге кош келипсиздер демекчимин. Анан баарыңыздарга ушул күндө бүгүн канчалык аба ырайы ачык болуп, ушу кызыбыздын келген конокторуна жамгыр жаабай жолдору куруп болуп турса экен деп дуба кылып отурдук. Кечээден отурчу күн да ачык, сиздердин маңайыңыздар ачык болуп, дайыма ден соолугуңуздар чың болуп, ушу порталда өздөрүн жарыя кылып жаткан компанияларды алгач сиңдимишин баштаганда көрүп жүрдүм. Эң биринчи эле биздин спорт менен ашыккан жигиттерибиз, медиктерибиз, мына кафе ресторандарыбыз бүт биздин жакшылыктарды бөлүшүп жүргөн, өзүнүн дасторконун жайып жылуу тамагын берип жүргөн ага эжелерибиз ушул порталда биринчи эле ачылышында кызыбызды колдоп, ушул өзүлөрүнүн компаниялары менен биргеликте баардык рекламаларды коюп жатканда аябай сүйүндүм да. Кыргыздар ушунчалык сонун бийик деңгээлге жетишип калган экенбиз.
бирибизди бирибиз ушунчалык бир эле чакырууда, бир эле жанагы жарыяда колдошуп, ушунчалык үндөшүп көп жерде жүрөбүз. Бирок дагы ушул кыргыздын арасынан чыккан ак эмгекчил, мына азыр биздин байкелер айтып кеткендей аракетчил, дайыма тапканын элге жарыя кылып, элдин жасап жаткан эмгегин жарыя кылып жүргөн ак эмгек кызыбызды колдоп, ушу бири-бирибизди, биз сиздерди, бизди, жалпыбызды Аллах колдоп жүрө берсин. Ушул жерден пайдаланып, ушул азия кечеден пайдаланып, бизде Москвада иштеп жүргөн кыргыз юрист кыздардын атынан эжеси катарындагы, туугандары катарында дагы жакшы кабылдоодо айтмакмын. Ылайым жайган супурам дайыма бийик болсун, таза болсун, улук болсун, ичи толгон ун болсун, дан болсун. Сени тапкан ата-энең дайыма бар болсун. Ал бир рух дүйнөсү, ай көл алтын мүнөзү. Ала тоодой нур чачып, аман болсун. Мадинадай кызды тапкан Кыргызстандагы ата-энеси, анын үй бүлөсү. Чоң рахмат келгениңизге ыраазымын. Ылайым ден соолугуң чың болсун, алты башың аман болсун. Ишкер, алдыңкы кыздардан болуп жүрө бер. Ага айткандай, бактың дагы жаныңда бирге болсун. Азыр сөз кезегин өзүмдүн дагы бир сиңдим, Мадинанын эң жакын досторунан Айымса, Айымга берип койсун. Рахмат. Мадина, ты просто умничка, азаматсың. Мен дагы ушул каалоо тилектерге кошулуп кетем. Иштериңе албан ийгиликтерди каалайм. Аллахым разы болсун, Аллах дайыма сени колдоп жүрсүн. Ушул истекке белги салып кой. Чоң рахмат. Ал эми дагы бир замандашыбыз бул биздин Кыргызстан дин башкармалыгынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн атынан келген экен. Улкан Дүйшөйбө деген кызыбыз, бул кызды биздин кесиптешибиз деп айтсам болот. Анткени буга чейин Кыргызстанда эмгектенип келсе, азыр болсо сиздер үчүн диджей, сиздер үчүн журналист болуп бул жакта эмгектенип аткан экен. Анда Улканга сөз берели. Чоң рахмат. Негизи эле сен жылмайсаң, Аллам сага жылмайт деген элибизде жакшы сөз бар экен. Анын сыңарындай бүгүнкү күндүн жылмаюусу бул кыргыз элинин Москвадагы мекендештерге болгон ийгиликтин жылмаюусу деп айтсак болот. Анан өзгөчө баса белгилей кете турган болсом, баягы эркектер арасында көп эле маалыматты таратуу иретинде баягы операторлук же болбосо монтажерлук, журналисттик кызматта аркалаган жигиттер көп, бирок кыздар арасынан сурулуп чыккан операторлук кызмат менен биздин ошол элге, калктын калымсат катмарына өзүнүн баягы салымын кошуп иштеген биздин Майдана эжекебизге бүгүн терең ыраазычылык айтсак болот. Анткени Супара.ру бул интернет порталы, менимче мунун келечеги кең. Анткени биздин Москвада өзүңүздөр билесиздер, ар түрдүү тармактар өнүгүп келатат. Мисалы, жаңы эле Москвага кадам коюп келген адам кайсыл жактан жумуш издесе болот, же болбосо өзүңүздөр билесиздер, документ боюнча кирди чыкты кылганда кайсыл таксиге чалса болот, кайсыл кафеге барып эс алса болот, же болбосо ооруп калганда кайсыл медициналык борбор жакшы тийилет. Ошол сыңары ошондой бардык маалыматтарды топтоо менен биргеликте биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москвада дагы өкүлчүлүгү бар. Ошол жактан дагы өзүнүн дем алыш күндөрү сабакка барыш үчүн, кайсыл графиктерге, кайсыл эжелерге кайрылып руханий жактан азык алуу үчүн илим издегенди мүмкүн бизди да жайгаштырып койсоңуздар ушинтип пайдаланышсак болот. Анткени биз жөн гана бул жакта иштеп, үйгө келип күн өткөрбөстөн жүрөгүбүз, жан дүйнөбүз бир нерсеге жетпейт да. Ошол нерсени толукташ үчүн сиз бизге эң жакшы шарт түзүп бердиңиз. Бул бир гана диний кызмат эмес, мындан сырткары адабий клубтар дагы толтура экен. Мен өзүм билген Москва кайрыктар адабий клубу бар, андан сырткары Алтын Казык, Аруу дүйнө жана башка. Мына ошол акындардын дагы башын бириктирип адабий клубтар жөнүндө маалымат берсек болот. Өтө кыргызга керектүү бир мүмкүнчүлүк десек болот. Андыктан ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Эң негизгиси менин сизге кааларым эжекелер айткандай эле бактылуулук бул үй бүлөдө деп коет. Буюрса бир болочок мээримдүү жар болосуз деген ишеничтемин. Эң алгач сиздин ишиңизде ийгиликтер болсун, анан сөзсүз түрдө үй бүлөгө дагы кам көрүп жүрүңүз. Дагы бир барыңыздарга чоң рахмат. Баягы акырында сөзүнүн аягында бир нерсени кошуп койгум келет. Белгилүү журналисттин сөзү бар экен, Рубенчик деп. Менден да бактылуу болуу үчүн сага эмне керек десе, мен ойлонбой турбастан мекен деп жооп бермек дейт. Анын сыңарындай ар бирибиздин жүрөгүбүз мекен Кыргызстан деп соолот. Кыргызстанды биз Москвада алыста сагынып жүрсөк дагы кыргыз боордоштогу мекендештерге жардам иретинде, колдоо иретинде ушундай интернет портал ачылганы бул эң бир жакшылык десек дагы болот. Ошон үчүн
алыста болсок мекенибизге болгон сагынычыбыз мүмкүн ушул интернет порталдын дагы бир чекесине салам иретинде, салам жолдоо иретинде байланыштак так болот, интернет менен дүйнө жүзү менен байланыштак болот. Ошон үчүн сизге ийгилик каалайм, дагы бир рет бар болуңуздар, баарыңыздарга чоң рахмат. Диджей менен диктордун айырмасын байкадыңыздарбы? Диджей түз эфирдин адамы. Дароо билет. Рахмат. Анда эмесе майтынча кетпей туруңуз. Сизди куттуктап дагы көп адамдар келген экен. Бул өзүңүз жакшы билген, өзүңүз жакшы колдонгон баягы эле Цукерберг мырзанын фейсбугу. Мына ошол жакта Москвадагы кыргыздардын тайпасы деген тайпа бар. Ал жактан негедир мен да мүчөмүн. Москвага конок болсом да. Мына ошол тайпанын атынан Жанна Мамасадыкова келген экен, сөз сүйлөйм деп турат. Жана ошондой эле Ирлан Эркебаев инебиз бул жакта турат. Кыргыз биримдиги диаспорасынан. Саламатсыздар, урматтуу эжелер, агайлар, сиңдилер, энелер, ошондой эле Мадина эже. Биринчиден баарыңыздарга ушул бүгүнкү сонун күндө сиздер менен жолугушуп көз көрүшүп атканымдан аябай кубанычтамын. Чынында эле Мадина эже айткандай, Москвада өзүнчө эле бир кичинекей Кыргызстан курулуп калды деп мен дагы кошулуп кетем ошо Мадина эженин ушул сөзүнөчү. Анткени ошо көптөн бери Москвада кыргыздардын тайпасынын жакшы саамалыктарында, жакшы бир кечелеринде чогулуп кыргыздардын ушундай улуу эл экенин, улуу калк экенин дагы бир жолу ынанып, ишенип, анан сыймыктанып келе жатабыз. Мадина эже, сиздин ушул ачып аткан супураңыз кылымдарга жайылсын, кылымдарга жашасын. Эң сонун ишти баштап, чынында эле биз интернет сүйүүчүлөрүбүз, азыр 21-кылым, чынында көп сайттардан биз билбеген нерселерди билебиз, чындыгында тарбия алып, адам канча жашаган сайын билбеген нерсени билип жашай берет экенбиз. Ошону калгандагы биз биле элек көп нерсе бар. Ошонун баарын калган нерсени сиздин супрадан билебиз деп үмүт кылам. Чынында эле сизге айткан улканын комментарийлерине бүт кошулам. Сиз ушунчалык эмгекчил, акылман, ушундай бир башкача аял зат экенсиз. Сизге тазим, башын дейм тазим кылам. Ошондой эле сиздин колдоп, сизге жардам көрсөтүп келаткан сиздин колуңуз Айсалкын жана Кулкунайлар, козулар силерге дагы ийгилик. Айсалкындын жакында эле Москвадагы юридический факультетти аяктап, кызыл диплом менен, дипломдун колуна тийиши менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Дипломуң менен өзүң бол. Ошол алган эмгегиң, билимиң сага өмүр бою кызмат кылсын. Дагы эмне демекчимин? Кыргыздарыбыз дайым ушундай жетишкендиктерге жетише берсин. Сиздер менен биз сыймыктанып, албетте колдоп, кубаттап, сиздердин сайттан албетте биз биринчилерден болуп колдонобуз деген, эгер регистрация кылып койсоңуздар колдонобуз. Буюрса, баарыңыздарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Мадина эжеге дагы бир жолу тазим. Рахмат сизге. Assalomu alaykum. Qanday kechingizlar bilan hurmatli bo'lmuş qirg'izlar. Men ati-jonim Iрлан Эркебаев. Bugun kundo'dan o'zgacha suyunishli jana siymiqli kun bo'ladi. Buga чейин barizga belgili bo'lganday, bu jakamiz bergan ruh degan saytni biz bilan birga xizmatlashib kelgan. Xudo xolasa, Xudo buyursa, jam portalda men bilan xizmatlashib cho'g'ishimiz. Sizlarga ikkigacha albatta xizmatlaringizlar har aymaqdan kelib chiqayotganda, buga чейин biz mekanga vatan o'zga xizmat qilsak, migrantlar orasidan millar chiqib, qo'mchilikqa xizmat qilyapmiz. Xudo xolasa sizlar bilan xizmatlashganga tayyormiz. Rahmat. Cho'ng rahmat. Чоң рахмат. Бул жакта сиздин дагы бир кадырлуу коногуңуз, биздин кадырлуу коногубуз Өктү эжеге Сүйүсүвалиева Гүлмира эже отурган экен. Сизге деген жашнакай кабыл тилектерим бар дейт. Уруксат этсеңиздер. Саламатсыздар, урматтуу айымдар жана мырзалар. Мен ушул бүгүн бул кандай бет ачар деп мен түшүнбөй келгем да, негизи элечи вообще маалымат жок эле мындай. Москвада кыргыздар чогулалы десе эле макул барам деп келгем да. Азыр келип алып аябай сүйүнүп атам да, жакшы эле келиптирмин бул жерге депчи. Эмне үчүн дегенде, бул жерде, например, мындай айтканда, жакында эле келген кыргыздар азыраак эле да, көбүнчө эле уже 5 жыл, 10 жыл жүргөндөр болот да, туурабы? Мен деле уже 14 жыл болуп калды, Москвада уже жашап, отурукташып, бала бакырабыз менен жүргөн. Но 2 жыл болду, эми кыргыздардын, чындап эле кыргыздардын көп
мероприятияларына кошула баштаганыбызгачы ошого мен ушундай ыраазы болом да, сыймыктанам. Кыргыз деген атыбызды анча кадырын билбей жүргөн экенбиз. Азыр мына кыздын көп жумуштарын бирге .руда билип эле жүрөбүз. Мына азыр жаңы портал менен ачылышы менен чын жүрөктөн да куттуктаймын. Алтын эжекемсизби, сиңдимсизби пока билбеймин, но чындыгында эле сизге ден соолук каалайм, аялдык бакыт каалайм. Ушул баштаган ишиңиздер баарыбызга кандай десем жардамы тийсин. То есть реклама түрүндө бардыгыбызга эле реклама керек да тура ушу жана маалыматтарды алып, маалымат таркатканга мүмкүнчүлүктөр берип турат да. Ишиңиз ийгиликтүү болуп, Алла Таалам ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуулук насип этсин. Бүгүнкү келген ар бир конок деле өзү үчүн жакшы пайдалуу информация алып кетет деп ойлойм да. Мен сыяктуу эле восхищаться этип кетебиз да, Кудай буйрса. Ийгиликтер каалайм. Сиз жетпей туруңуз. Чоң рахмат. Бул жакта дагы бир эжекебиз куттуктап айткандай, тилекке каршы аты жөнүңүздү билбейм, алгач өзүңүздү тааныштырып, анан кийин Саламатсыздар. Мен атым Мактоокан, бул Мадина сиңдим менен мен 2012 жылы чоң баламды үйлөп, ушул Москвада Крал ресторанында ошол жерде оператор болуп, эстен кеткис кылып, жакшы камерага тартып тойлоду аягына чейин. Ошондон бери таанышпыз. Мен сиңдим, как сиңдим катышам сага. Рахмат Мадина. Мен өзүм атым Мактоокан. Тааныштырып коеюн. Ушул жерде турам. 9 жылдан бери Москвадамын. Сага эмне дейм эми? Сага Мадина сиңдим ийгилик, супараңда элдер айтып кеткендей таптакыр курукка болсун, дайыма ун менен, дан менен болсун, ден соолукта бол. Кудай кааласа дагы андан кийин 4 балам бар. Ошонун тоюна чакырамын. Не дейм дагы? Мен бул Звездный бульварда ушул жерде жашайм. Жакында кандай десем, Роза Закировна деген заведующий Татар аял, ошол ортодо частный столовый кафе ачканбыз. Анан кафе, ресторан десек адамдар аз кирет экен, ошон үчүн биз столовый деп жазып коебуз. Столовыйдан бизнес, ланч дегендер бар. Анан кыргыздар кирип тамактанышыпты бизге арзан экен деп. Ошол реклама кылып калса сага киргизебиз бул жака арзан тамактарды. Анан ошондой эле банкетный залыбыз бар ал жерде. Кыргыздар 2-3 жолу туулган күндөрүн өткөзүшөт. Кудай кааласа келиңиздер биздин столовыйга, бизнес центрибизге. Ошо ден соолуктар болсун дайыма. Бактылуу болуп. Чоң рахмат. Интернет негизи жакшы нерсе, өзгөчө Facebook. Айтайын дегеним, бул жакта бир жигит турат, азыр атын айтпай турайын. Бул жигит экөөбүз интернеттен тааныш экенбиз, өмүрүмдө бир да жолу көрүшпөптүрбүз. Бүгүн биринчи жолу көрүшүп атыптырбыз, бирок биринчи учурашып сүйлөшкөндө кандай анан жүрөсүң, эмне жок болуп кеттиң? Себеби мен өзүм Facebooктан бир 4-5 ай болду чыгып кеткенде. Анан ойлоп атам, мен каяктан жок болуп кеттим? Мен бир эле Facebooктан, сен жанагы Facebooктагы баланчасың да. То есть андан ары мындайча баягы аябай жөнөкөй жалпак тил менен айтканда биз жаңы алган көйнөгүбүзгө чейин билебиз да бири-бирибиздичи. Жолукканда сүйлөшө келсек, мен мисалы көп бир туугандарымдын баардыгы талаада деп эми башка мамлекеттерде. Аларга караганда мен ушул Facebooктагы досторум жөнүндө көбүрөөк маалымат билем. Анан мынтебиз да, 1 жыл болуп калды, жарым жыл болуп калды, жолукпай калдык. Кел жолугалыш деп атайын, чогулабыз бир күнү. Сөз жок. Сүйлөшө турган сөз жок. Анткени биз баары Facebooктан сүйлөшүп койгонбуз. Мына ушундай жигиттердин бири бул интернеттин активдүү колдонуучусу, ал жакта кыргыз көчү деген да тайпа бар. Жакшы билет болушуңуздар керек баарыңыздар. Ал дагы бир патриоттук жакшы тайпа. Ошол тайпанын активдүү колдонуучусу, баарыбызга көпүрө болгон Бусу Шакиров деген жигит бар. Мен ойлойм, баарыңыздар эле тааныш болушуңуздар керек. Рахмат. Ошондой эле дагы бир менин кесиптешим Лира Ахмадова, бул кызды дагы мен Facebook аркылуу таанып, бүгүн биринчи жолу официалдуу түрдө таанышып атам. Анда эмесе уруксат бериңиздер, ушул адамдарга сөз берип коеюн. Рахмат айтылган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Москвадагы кыргыздар, туугандар. Куш келипсиздер. Сиздер менен ушундай жакшы бир жаңылыктын бөлүүсү болуп жолугуп отурганыбызга кубанычтамын. Не дейм, бүгүн күнөөкөр эже, сиз бүгүн баарын чакырып алып ушул жерде баарыңыздын нерсени айтып атасыз. Негизи ошо баштаган ишиңизге ийгилик каалаймын. Буга чейин эмне дейм эми, көптөгөн биздин мекендештердин сайттары бар, өтө эле көп. Эми
ар кимиси ар кандай негизде иштеп жүрөт. Ошолордун арасында сиздин ушул баштаган порталыңыз дагы бир бүгүн баштап атабыз, баштагандан кийин буюрса жакшы болот. Эмгектениңиз аягына чыксын. Ошол сайттардын арасынан сиздики бир өзгөчө бир баардык нерсени камтыган, киргенде таба турган бул дагы 1-2 жылдан кийин буюрса эң алдыга чыккан раскрутка болуп, күндө 2000-3000 адам отурган жакшы сайттардан болуп калсын. Ар дайым ушул эмгегиңизден табылбай дагы эмгектене бериңиз, алдыга чыга берсин ишиңиз. Анан дагы мен сизге жалган ийгиликтерди каалайм. Азыр баштап атасыз, толук бүтүн экенин толтуруп, кошумча сунуштарымы айта кетсем дедим. Бул жерде жалган фирмалардын объявлениясин башкаларын коюп атат экенсиз. Анан ушул жерге кошумча жеке адамдардын эмелерин берсеңиз, жарнамаларын бергенге өзүнчө ыраазылык кылып, анан кошумча ушунча жүргөндөн кийин жана да аксакал айтып кетти, биздин маданиятыбыз деп. Мен ошого кошумча айттым. Маданият тип, анан тарыхты да кошуп туруп, Айсалкан өзү толуктап ар дайым ар кимси киргенде түбүнү биле жүрсө, ошо алыста жүргөн жаштар да азыркы муундар чоңоюп келаткандар. Киргенде атасы киргенде кошо кирип, манасты көрүп, башкасын көрүп, биздин өткөн улуу залкар инсандарды таанып калса, ушуну кошуп койсоңуз, бул дагы патриоттук бир сезимди билдирет. Андан кийин дагы форум катары кошуп койсоңуз, ошондо сиздики бул порталыңыз мен мындай айтканда супер кечилер көп болот, бүт бар жогу. Эми мындай айтканда ошолор бир аз азыраак болсо. Ийгиликтерди каалаймын, талыкпаган эмгек, анан баягы эмгегиңизди дагы баарын айтып кетип, мен да кошуп айтпасам мен болуп кеттим, аялдык сизге бакыт. Бар болсун. Мадинеже болсун айтканын угушуңуз керек. Бул деген баягы жабылып калган сайтты деле ачып, активдештирип, кызматташтырып жибере турган бир активный колдонуучу да админ. Бардык жерде бул админ. Кыргыз өзү чогула албайт, чогулса коштоша албайт дейт да. Чын эле мындай мекенден алыс жүргөн жерде Мадинеже баягы 5-6 адамдын башын берип туруу чындыгында кыйын. Өтө жакшы самалып баштап жатыпсыз. Эми Мадинеже жөнүндө айта берсе такыр эле сөз түгөнбөйт. Мадинеженин адамгерчилиги, Мадинеженин мээнеткечтиги, ушул Москвада кыргыздардын жакшылыктарында, тойлорунда кызмат көрсөтүп келатат. Мадинежеге азыр көптөр шакирт болуп, Мадинеже менен чыгармачылыкта чогуу жүрдүм. Мадина жоголуп кетти дегендерге. Мадина жоголгон жок, Мадина бар. Мадина жоголду деп, ой Мадина кайда жүрөт? Мадина баягы эми билесиздер, эл арасында ар кандай адамдар бар экен. Мадинеженин дарегин акыркы убактарда сөздөрдү айтып жүрүштү. Мына Мадинеже бар. Мадинеже ушул жакшы кыргыз үчүн жакшы сөз жакшы самал баштап атат. Мадинеже ылайым эле ушул жакшы баштаган жакшылыгыңызга жараткан өзү жар болсун. Албетте мунун бардыгын жалпы бул жактагы мекендештер барыбыз жабыла ишке киришебиз деген үмүттөмүн. Ишиңизге ийгилик, аялдык бакыт, жараткан жар болсун ишиңизге. Рахмат. Жакшы сунуштар болду. Сөздүн аягында мен дагы кыстара кетейин. Казанчылык өзүркө кайдан улак чыгарсы дейт, каалаган жерде жыра сүйлөй берейин. Жанагы айтып атышпайбы, маданиятты кошсо, мен айтат элем. Бул supara.ru интернет порталы социалдык, маданий жана маалыматтык портал болуп атат да. Башкача айтканда бул социалдык керектелүүчү бул биринчи багытта, анан кийин албетте маданият. Мадинеже бар жерде маданиятты элестетүү менимче кыйын болуш керек. Андыктан урматтуу мекендештер, переживать этпеңиздер. Маданият сөзсүз түрдө кошулат, аны кошконго сиздер дагы чоң салым кошосуздар деп ойлойм. Ошондой эле маалыматтык. Эми мунун баары алдыда, мунун баарын сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин сунуш пикирлериңиздер менен аткарылуучу жумуштар болмокчу. Жогоруда айтып өткөндөй, Кыргызда бир жакшы салт бар. Албетте улуу адамдар бата берет. Ошол бата менен эл көгөрөт дейт. Биздин баштаган ишибиз дагы бата менен жыйынтыкталсын. Анда эмесе бата алуу үчүн биз Максатбек Гапуров агайыбызды бияка чакырып койсок, уруксат этиңиздер. Урматтуу мекендештер, мен эми батаны азыр бата беребиз, бирок алдында дагы бир сөз. Мен баягы
баяғы сүйініп көріп бұл нәрсені елдік деп атап қойдым. Ана бірақ ішіне сын пікірді дағы айтпасам болмайды да. Анан ошондуктан мен де бір наблюдение байқап жүрем. Кейбірде бізде адамдар бір ишкана жабы, же бір ішті қылауы, анан кейін 2 күн, 5 күн, 1 ай өтпей жатқан самопияр башталады. Самопияр деген түшінесіз бе? Мен мода болып қалды интернетте тимеле баягы төгүлүп кетишти. Кейбір бізде журнал газеттер бар, өзінің сүрөттү немеден түшпөйт. Журнал газеттер. Адам мына жактагы адамды кичине ренжитип коет экен да. Ошондуктан биринчи мен мындай сын жагынан алганда, сен канчалык улуу редактор болсоң дагы, акын болсоң дагы, канчалык өзүң мнениеңди айткың келсе дагы, ушу самопияр 1 жыл туруп турса. Азыр только эмгекти, анан кийин результатты көрсөтүп турса. Анан мына жерде ар ачкан сайын өзүн көрсөтө берсең, онда адамдар келет. Ошону мен күйүп пишип көрүп жүрүп, анан азыр сага иштин башында тур баштасын деп атам. Не самопияр, с результат работы. Анан эми экинчи жагынан мен дагы буну журналист катары, акын катары жетип мындай айтканда адам кабыл алдырасың. Мен ушу сыймыктанам, бир жагынан абдан мындай айтканда ушундай мындай сен бактылуу кызсың деп, ушу сенин кешенеңде ата-энең мугалим. Ушу эки ата-эне ушу бата берди абдан өзгөчө көрүп айтам. Ушу ата-энең сенин алдыңда жаркыраган 2 жылдыз, ушу дайым сенин бештигиң турду. Азыр эгерде ошол азыр мына жерде болгондо экөөнүн көзүнөн жаш шолоктоп турганын биз көрөбүз. Кудай ушу сенин бүгүн ийгиликтер болуп, ушу 2 жаш көзүнөн төгүлүп сыймыктарсың. Бул эми бата башы. Анан эми лично өзүмө ушу айтат деген сөз. Ошондо эмесе кегиле болду жай алып. Ушу Аллах Таала ушу ак жүрөктөн чыккан демилегесин ар тараптан колдосун. Ушу кайратына кайрат кошсун. Демине дем кошсун. Күчүнө күч кошсун. Мындан ары дагы мындан жакшы, мындан бийик максат тилектерди ишке ашыра берсин. Анда эмесе ак жол, ийгиликтер Аллах Таала бар тараптан колдойт. Нәрсе жолунен болсын. Адам есе бұл жақта дағдыр біздің мұғалим ағайымыз отырған екен, Оморов Эргешбай ағайын. Бізден ушул интернет порталдың жаңағы менеджер болуп отқан Айсалқының атасы, бұл кешіне батамды берсін бе. Урматтуу ағайлар, ежелер, рахмат сізге болған келгеніңіздер үшін. Мадинаға да мына Айсалқының сіздерге игілік қабайыз, жеңерге чоң. Ушул маданият неме жагында немесе биздин мына кыргыздын бардығын башын бириктирип мен кылатасын ошондой мугалим катары да ошо Пушкин баягы лицейде мындай деген экен поэзия пайдаланып жүрөк отун жалындырткан мугалим көздү ачып аткараны түшүнтүп менин жактан темпке кататпаган экен дегенде биздин баардыгыбызды ушу бириктирип анарга чоң рахмат сизге Емес көп болсын. Ада Ақылбек ағай жиынтықтаушы сөзді қайрылы бұл Мәдинеженің қызым деп айтастап, шын қалдым ошон үшін өзіңізге берейін. Бұл Москвада 2 қызым бар. Кішіне келден чуркап жүрген 2 қызым, андан чоң 2 қызым бар. Біреу ошо Мадина, екіншісі сары көйнек кийген қыз Айбаршын. Ата деп мен дағы өте сыймықтан, мен дағы қанатыма қанат болып, шулар ата деп үшіндіп атап қойышқан, мен ошоға өзім сыймықтанам. Анан сен 2 қанатың болған Айсалқын бияққа шықсаң алдың. Құлпынай бары бұл жерден, Құлпынай келі ғой. Ушул сен 2 қанатың болған, сіздерге дағы алдың, ошо барыңар бір қадам таштап атқандан кейін, şu batanın bari çoğu sizler için aldım. Portakal var bunlar içeride. Gel bak. O men içindeginde bata bulutu bıyık ekenin akırkı gündörü barız bilip atabız. Bugünkü günde adamın oyu ошол баягы айтат Кудайга Кудайдын кулагында болсун. Айткан тилектердин башка жетсин деп. Илгертеден ойдун улуу күчү бар экен. Биздин ата бабаларыбыз ошол бата менен
тилектерди жаратканга айтып, ошол жаратканга айтылган тилектердин бардыгы кайра кайтып, адамдарга ырызкы, берекет, дөөлөт, ден соолук болуп кайтып келгени биздин ата-бабалар миң жылдан бери билип, ошондуктан айткан экен, жамгыр менен жер, бата менен элге көрөт деп. Ошондуктан алаканыбыз жайлуу болсун, баарыңыздар ушул тилектерге жүрөгүңүздөрдөн ниет кылып, ушул таштап аткан кадамдары берекелүү болсун деп чын ниетиңиздерден кабыл алыңыздар. Ана мына отурган татынакай кыздардын бардыгына бактылуу болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Омин, омин, омин. О жараткан bir özüne kayralarız. Alakan jayı ушул жерде турган адамдардын бардыгы бүгүнкү ишке сенин кулагыңа сырга катары ушул кыздардын таштаган кадамдары, иштери алакандарына алкыштоо тура болсун. Умурткалары олжолуу болсун. Оозунда ооматы болсун. Береке берсин. Кадамдарында дайыма алга жүрүп, эл кубанып, кубаныч менен тосуп алып, алкыш менен узаткандай болсун. Кадырларын калкы билип кастарлап алгандай болсун. Өмүрлөрү узун болсун, өзөктөрү нурга толсун. Ар бир өзүнүн ата-бабадан, 7 ата 70 атадан келаткан колдоочу дейбиз, коргоочу дейбиз, жараткан дейбиз, ата-бабаларыбыз дейбизби, ар бири таштаган кадамдарын ар убакыт тазалап турсун. Жараткан өзү ошол баскан багыттардын баарын арулап турсун, бийиктеп турсун. Ойлогон ойлору бийик болсун, жүрөктөрү тунук болсун, жан дүйнөсү ыйык болсун. Түндүгү бийик болсун, түпкүлүгү ыйык болсун. Ушул тилектердин бардыгына, ушул турган 4 кызыбызга биз ойлоп, биз тилегендей болсун. Жараткан ушунун бардыгын кабыл кылгандай болсун. Омин. Бар болуңа өмүрүңөр узун болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун. Мынандай татынакай элиңер бар, силер жалгыз эмессиңер. Бири-бирине баарыңарга бакыт таалайт. Рахмат. Не деп койдук дагы, биздин эми туура эмес түшүнө албаңыздар, биз баарыбыз жашыл кийинип, порталыбыз, супарабыз жашыл. Анан булар эмне көк кийди дегенде түшүнбөйсүздөр. Бул биз жолубуз жашыл, баягы зеленый светофор дегенде. Биринчи сарыда күтүп турабыз да бүтүп барабыз. Светофордо күтүп туруп анан кийин жашыбыздар, жолубуздар дайыма жашыл, ачык болсун дегенде, баарыбыздын жолубуз ачык болсун, ийгиликтүү болсун. Символический опытан жашыл кийди деп чечтик. Анча-мынча менин көйлөк кийгенимди деле көрбөй коесуздар. Дайыма деп камеранын артында көрүп коесуздар. Рахмат сиздерге баардыгыңарга. Сиздердин бул супарабыз ар дайым качан толо болот, унубуз толо болот, даныбыз толо болот, качан бай болот, бул ынтымагыбыз менен болсок, ынтымак бар жерде ырыс бар деп коет. Ошо эң биринчи ынтымакта болсок, анан ырызкыбыз кең болот деген тилектемин. Мен дагы ойдомун, максатыбыз ушул болчу. Дайыма ынтымакта болуп, жакшылыктарга чогуу жетишели, ийгиликтерге чогуу жетишели, баталарыбыз жалаң жакшылыктар болсун, ийгиликтерибиз ушул келип бергениңиздерге рахмат. Аябай ыраазыбыз. Супарабыздын алдыдагы иштердин бүт бардыгы мына элим деп айтайынчы, элим мына сиздер менен. Рахмат сиздерге. Кечиресиздер, азыр менде ой келди да, азыр бүттү да негизи. Бирок могул жерге баарыбыздар мына жакка чыгып, 4 кызды астыга алып туруп анан бир эстеликке түшүп коет, жалпы баарыбыз. Менимче аябай